Урматтуу Бактыбек Үсенович, урматтуу Элмирза Ракеевич, урматтуу депутаттар. 12 октябрда 2021 жылы сиздер ишеним көрсөтүп министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациянын жетекчиси кылып шайлап бергенсиздер. Ошондо эле биз 2026 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров бекитип берди эле. Ушуга ылайыкталып биз 5 жылдык өзүбүздүн планыбызды иштеп чыкканбыз. Ушу пландын негизинде биз 2022 жыл боюнча токтоло кетейин деп турам. 650 иш-чара каралган, анын 78%-ын биз аткардык. Аткарылбай калган иш-чаралар быйылкы жылга өтүп, контролдон алынган жок. Аягына чейин чыгабыз деп атабыз. Биз ушу программага ылайык ички дүң продукциябыздын өсүшүн 5%-дан ылдый болбоого камсыздоо милдетибизди алганбыз. Биз муну аткардык. Былтыр ички дүң продукциябыздын өсүшүнүн темпи 7%-ды түздү. Жана биринчи жолу ЭЭК мамлекеттердин арасында биринчи орундарга чыктык. Ички дүң продукциянын көлөмү ар бир жаранга эсептегенде $1500 жеткирүү милдети коюлган. 5 жылдын ичинде биз болсо ушурекини 1,5 жылдын ичинде аткардык. Бүткүл дүйнөлүк банктын берилген маалыматы боюнча $1607 деп атат, МВФ-тыкы $1638 дейт, а Бизнес.com $1735 түзөт. Биз эмне үчүн 1500 дегенди, бул моралдык жактан бир планканы 30 жылдан бери өтө албай жүрөбүз. 2010дон 2020 жылга чейин ички дүң продукциянын ар бир жаранга бөлгөндө биз $303 көтөрө алдык да. Мына эми ушу 1,5-2 жылдын ичинде биз $400 ашык ар бир жаранга ички дүң продукциябыздын көлөмүн көбөйтө алдык дагы. Бул көрсөткүчтү сиздерге оңдоо катары буюрса быйыл алып келип беребиз күзүндө. Эми чет элдик инвестициялардын көлөмү биринчи жолу дагы ошо бир планкадан өтүп алдык, $1 миллиард ашты. Ички дүң продукциябызга караганда 10%-ды түздү. Биз өзүбүздүн программабызда эгерде 6-7% менен өсө турган болсок, анда 13%-тен кем эмес түз инвестицияларды тартышыбыз керек эле. Мына азыр улуттук статистика комитети майда чыгарып берет. Бул боюнча дагы сиздерге кошумча информацияны беребиз. Тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга карата 60%-тан ашпасын дедик элек. Биз 41,7%-га түшүрдүк. Анткени ички дүң продукция дагы өстү. Анан биз алган карыздардын көлөмүн дагы көпкө көтөргөн жерибиз жок. Мамлекеттик карызды, анын ичинде тышкы карыздын 2022 жылга белгиленген суммасын толугу менен төлөдүк. Проценттер үчүн же болсо задержка деп мен өзүм депутат болуп жүргөндө бир жерден көп айтчу элек. Биз ошонун баарын токтоттук жана тышкы карыз деген коркутууну толугу менен жокко чыгардык десек болот. Бир нерсени сиздерге айтып коюшум керек. Эми тышкы карыз бирде өсөт, бирде азайып турат. Бирок биздин өкмөт бүгүнкү күнү бөлөгөн өкмөттөрдүн ыкмаларына жараша өзүбүздүн ички экономикабыздан акчаны көбүрөөк алып, тышкы карызды азыраак алып турган саясатты киргизип атабыз. Ушунун үстүндө бара-бара иштеп кете беребиз. Ошонун арасында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жакынкы бир 2-3 жылдын ичинде болгон школдун проблемаларын баарын чечсин деген быйыл ошонун үстүндө биринчи этабына кириштик. 204 мектеп курулушун баштай баштадык. 100 мектеп ошонун ичинде жаңы окуу жылга чейин курулуп бүтөт Кыргызстан боюнча. Ал эми жакынкы 2 жылда биз болгон ЧС менен болгон мектептердин баарын толугу менен куруп бүтөбүз. Фискалдык саясатыбыздагы биз ойлогондой болуп атат. 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстары 442,4 миллиард сомду түзүп, 2021 жылга салыштырмалуу 129,3 миллиард сомго көбөйдү. Планыбыз башында сиздер менен чогуу бекитип бердик элек 403 миллиард сом болчу. Башкысы ачык саясатты ишке киргиздик.
күч түзүмдөр менен биргеликте бир жакадан баш чыгарып, бир саясатты колдоп жатабыз. Бүгүнкү күнү экономикабызда товар жүгүртүүнүн көлөмүн көрө баштадык, толук көрө элекпиз, бирок көрө баштадык. Бул жана электронный счет фактуралар аркылуу, анан контролдук кассовый аппараттар аркылуу байкай баштадык. Былтыр 2022 жылы кыргыз эли 5 эсе көп соода саттыкты жасады. Былтыр мурдагы жылкыга караганда биз ошонун баарын ушу товар жүгүртүүнүн көлөмүнөн көрө баштадык. Ошо биз товар жүгүртүүнү көрө баштагандан кийин ар бир этабында биз салыкталгандагы системабызды өзгөртүп, толугу менен ушуну турмушка ашырып киргизип атабыз. Геосаясий абалдарга байланыштуу тышкы рыноктардагы баалардын өсүшү инфляцияга, азык-түлүк коопсуздугуна таасирин катуу тийгизди. Ошол коркунучтарды жана пандемиядан кийинки кыйынчылыктарды жоюу үчүн биз антикризистик план кабыл алганбыз. Ага 117 миллиард сомду жумшадык. Урматтуу кесиптештер, калган биз жасап аткан жумуштарды экономика жана коммерция министри Данияр Жолдошович айтып берет. Мен 2 чоң проект боюнча айтып берейин. Жакын арада 17 майдан 19 майга чейин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Кытай эл республикасына аттанып атат. Буюрса ошол элден биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун финансылык модельдерин өлкө жетекчилери бекитип бере турган болсо, анда кыргыз өкмөтү ТЭОсу бүттү. Азыр адаптация жүрүп атат. Ар бир өлкө өзүнүн участогун адаптациясын өткөзүп, сиздер билгендей бул жол Казарманга чейин куушураак темир жолдун эмеси менен келет. Андан кийин Широкий менен Кыргызстандын ичинен Өзбекстанга барып кошулат. Ушу чоң кылымдар бою биз каалап келаткан нерсени жасаганга бел сунуп атабыз. Сиздерден дагы бир топ жардамдарды көрдүк. Ошондо мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердиңиздер. Жалпы кете турган каражаттардын суммасы азыр такталып атат. Бирок 3 миллиардтан 5 миллиард долларга чейин деп атабыз. Биздин территориябыздан эле 57 километр туннель өтөт да. Мына буюрса ушу эң чоң жумуштардын бирин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жылдырды. Мурун өзүбүздүн ЭЭКтин составында турган өлкөлөрдүн тилин таба албай жүрдүк элек. Азыр алар менен дагы сүйлөшүп, Кытай республикасы менен, Өзбекстан менен дагы сүйлөшүп, бизге саясат жагынан жолду ачып берди. Экономика жагынан биз ушуну ишке ашырууга кириштик. Камбарата 1 боюнча мен кечинде эле Ташкенттен инвестициялык форумдан келдим. Объединенный Арабский Эмиратынын энергетика министри Сухейль мырза айтып атат, бизди дагы Камбарата 1ге кошкула. Анан Чаткалдагы ГЭСке бизди кошкула деп. Чаткалда дагы 2 ГЭС курайлы деп атабыз. Проектисинин Ташкент гидропроект менен дагы бир чоң проектный институтка тапшырайлы деп 2 өлкөнүн министр энергетикалары жол картасын жасашты. Ал жерде 1800 мегаватт киловатт электроэнергия чыга турган 2 ГЭС түшкөн атат. Ал эми Камбарата 1дикин билесиздер, 1860 мегаватт электроэнергия алабыз. Жалпы жонунан ошондо 3 миллиард 600 миллион киловатт электроэнергия болот, установленная мощность. Бул бизден Советтер Союзунан калган бүт энергетикалык ГЭСтерибиздин, ТЭЦтерибиздин мүмкүнчүлүктөрү эле. Ушу 2 чоң улуттук борборубуз буюрса кыймылдап ордунан жылды. Мындан тышкары бизде 100 мегаватт куланак ГЭСи курула баштады. Тендер 12 апрелде бүттү. Камбарата ГЭСтин 2 агрегатын баштап атабыз. Ал жерде 120 мегаватт болот. Мындан тышкары 30тан ашык малы ГЭСтер курулуп атат. Биз 50ге чейин жеткизип, быйыл ошонун 11-и жумушка кирет деп атабыз. Жалпы жонунан 217 мегаваттык возобновляемый источник энергиялары менен электроэнергия буюрса ала баштайбыз.
Токтогул кесинде былтыр 60 мегаватт кошумча кошулган. 1 ноябрга чейин дабир агрегатыбызды бүтүрөйлү деп атабыз. Ал жерден дагы 60 мегаватт кошулат. Мунун баарын сиздерге, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, айтып аткандарым, биз экономикадагы дисбаланстарды оңдошубуз керек да. Киреше менен чыгашабызды оңдоп алдык, бюджетибизди туруктуу кылып, тышкы карызыбызды төлөй баштадык. Билесиздер, 2025 жылы биз 538 миллион доллар тышкы карызды төлөйбүз. Ошонун дээрлик көпчүлүгү экспортный импортный банк. Биз ошого экономикабызды мындай кичине ирдентип, бутуна коюп алдык. Эми бизде эң чоң дисбаланс бул электроэнергетика тармагында турат. 2 миллиард 800 миллион киловатт электроэнергия жетпей атат. Эгерде биз быйыл дагы 6-7% өсөбүз десек, бизге кошумча дефицитти 2 миллиард 800 миллион киловаттты жаап, дагы 3 миллиард киловатт электроэнергия керек. Электроэнергиясыз астыга жыла албайт экенбиз. Бизге Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Ушу 3 жылдын ичинде ушу энергетикадагы дисбалансты жоюу боюнча. Мына 1000 гигабайт күндүн нуру менен кытайлыктар менен сүйлөшүүлөр бүттү. Буюрса ушу урматтуу президентибиздин иш сапарында Кытайда ошондо дагы акыркы кол коюшуулар ошол жерде болсо деген Кытайдын государственный компаниясы суранып атат. Мындан тышкары 300 мегаваттка атайын орустар менен Вексельбергтердин компаниялары экен. Алар баягы биз капсуласын салдык. Күн энергетика боюнча дагы мындай чоң жылыштар астыда бизди күтүп турат. Бүт областтардын баарына тең күндөн электроэнергия чыгара турган долбоорлордун баарын иштелип, азыр турмушка ашырайлы деп атабыз. Көлдө дагы 3 атайын установканы алып келишти Шамалдан. Жалпысынан 120 установка коебуз деп атат. Биз ал бизнесмендерге дагы колдоо көрсөтүп атабыз. Урматтуу депутаттар, сиздердин жардамыңыздар менен биз жаңы инструмент киргиздик. Мурун финансы министрлиги, өкмөт өзүнө гана гарантия берчү. Биз азыр гарантияларды ушу энергетика тармагында, өндүрүш тармагында бере баштадык. Финансы министрлиги поручение сын өзүнүн милдетине алып, финансовый жаңы булактарды ачканга жетишип атабыз. Ошонун алкагында бир топ бизнес проекттер турмушка ашып, кыймылдай баштайт. Индустриализациянын үстүндө дагы иштеп атабыз. Бирок ошо чоң-чоң ишканаларды ачыш үчүн бизге жана энергетикалык туруктуулук керек. Ошонун үстүндө иштеп атканыбызды сиздерге айтып коелу. Урматтуу президентибиз былтыр 2800 кишиге 100 000 сомдон кайтарымсыз гранттарды бердик элек. Ошолордун ал жайы менен таанышып келди. Жакынкы арада аким менен губернаторлор, өкмөттүн мүчөлөрү, администрациянын кызматкерлеринин баары дагы 10-дон 20-дан үй бүлөнү, ошо биз 100 000ден берген үй бүлөлөрдү кураторствого, шефствого алат. Мен ойлоп атам, сиздер да, урматтуу депутаттар, ушул жерден бизге жардам бересиздер деп. Быйыл 10 000 кишиге грант кайтарымсыз берип атабыз. Бюджетти сиздер бекитип бергенсиздер. 1 миллиард сомду элге түздөн түз адрестүү берип атабыз. 80-53 үй бүлөгө таратып бүттүк. Мына май айында бардык 10 000 үй бүлөгө тең ушу гранттар жетет. Ошондо 12 800 үй бүлөгө түздөн түз өкмөт сиздердин жардамыңыздар менен жардам берип атат. Бүткүл дүйнөлүк банк 3 000 үй бүлөгө жардам берген атат. Анан араб өлкөлөрүндөгү кайрымдуулук фонддор, эгерде өкмөт өзү ушундай жардам берип атса, модель туура болсо, bir 90-80% elge effektivdүүлүгүн көрсөтө турган болсо, анда биз дагы түздөн түз чоң көлөмдө жардамдарды беребиз деп атат. Колунда жоктогуларга билесиздер, биз 70 тыйындан 50 тыйынга чейин электроэнергиясын ылдый түшүргөнбүз. Анан ушундай адрестүү түрдө дагы жардамдарды берип атабыз. Пособиянын көлөмдөрүн былтыр дагы көбөйткөнбүз. Буюрса, быйыл экономикабыз дагы саясий абал тынчтык, туруктуулук болсо, анда эмдиги жылы дагы бюджетти бекитерде сиздерге алып келип, ушу колунда жоктогуларга кандай кантип биз жардам беребиз, ал жөнүндө дагы буюрса сентябрь-октябрда дагы кошумча маалыматтарды беребиз. Азыр уруксат берсеңиздер, Данияр Жолдошевич өзүнүн докладын айтып берсе, цифраларга кененирээк токтолуп. Рахматларыңызды. Рахмат. Акылбек Өсөнбекович, кийинки сөз баяндама бериш үчүн Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелди Данияр Жолдошевич, келиңиз баяндамаңызды баштасаңыз болот.
Түшүнүктүү. Анда суроо жооп көтөрүлүбү? Туурабы? Урматтуу аппарат. Айбек Алтынбековичтин микрофонун жандырып койгулачы. Баксенович, мен коллегаларымдан кечирим сурайм. Түз эфир жүрүп атат да, туурабы? Кандай? Түз эфир. Ооба, түз эфир жүрүп атат. Түз эфир болсо анда баяндама жасалыш керек да. Эмне үчүн дегенде биздин жарандарыбыз, биздин элибиз көрүш керек да, мамлекетте кандай жакшы иштер болуп атат. Азыр жакшы иштер болуп атат да мамлекетте, жылыштар болуп атат. Ошону түз эфирде көрүп, ынаныш керек да, биздин суроолор менен эле чектелбестенчи. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр баяндаманы толук жасаса, анан биз суроолорго өтсөк аябай жакшы болот да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Атазов Шалбек Карыбековичке. Жандырып койгула. Чоң рахмат, Бакыт Үсенович, Эмирза Ракеевич, чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, Акылбек Үсенбекович, сизге да рахмат келип катышканыңызга. Урматтуу депутаттар, биз мына канча жылдан бери ушул кооз докладтардан мамлекет өнүкпөй атат. Биз суроо жоопко өтүшүбүз керек. Мына азыр 1 саат доклад кылса дагы, мына жердеги ККМден наразы болуп аткан эл ыраазы болбойт Данияр мырзага азыр. Биздин суроолор бар. Эмне үчүн балыкты чектеп койду Россия? Эмне үчүн сүттү чектеп койду? Эмне үчүн кресин түшпөй атат? Биздин суроолорубузга жооп берсе, эл ошондо ыраазы болот. Биз эмне бул жерге кооз докладдар үчүн түз эфир кылып атабызбы? Ишти четишибиз керек, мына катар отурабыз бардыгыбыз. Галстук тагып алып. Түшүнүктүү. Шалбек Карыбекович, анда азыр биринчи сунушту Искендер Исмаилович берди. Кийинки сунушту Айбек Алтынбекович берди. Ошо сунушту добушка коем азыр. Макулбу? Азыр Акылбек Үсенбекович суранып атат. Акылбек Үсенбекович, сөз сизде. Урматтуу Бакыт Үсенович, урматтуу коллегалар, биздин президент жүргүзүп аткан саясатты, өкмөттүн саясатын колдогон фракция деп атайын келип атабыз. Биздин жакшы жагыбызды дагы, жаман жагыбызды дагы сиздер билесиздер. Кыздын кыялы төркүнүнө маалым дегенде. Анан биз бу жерге жооп бере тургандай следовательдердин астына келген жерибиз жок да. Эмне үчүн чектөөлөрү болуп атат, анын баарын айтып берүүгө биз даярбыз. Биз атайын ушул фракциянын сиздердин бекитип берген программаны кантип аткарып атабыз. Кандай кылып астыга жылып атабыз, ошону айтайлы деп келдик. А контрабандисттер эч качан бизге ыраазы болбойт. Бүгүнкү күнү түнү менен саат 5-те келип, базарга таратып ийип, андан кийин кетип калгандар жок. Анткени базарда саат 5-те турган эл да сурап атат. Электрондук счет фактураңарды бергиле. Нарынга барабызбы, Алайга барабызбы, ал жерден сурап атышат. Бул суроо өткөн жокпу? Салыгы төлөндүбү деп. Анан ал боюнча дагы сиздерге жооп берүүгө биз даярбыз. Ал айыл чарбасындагы болуп аткан кемчиликтерди биз баарын билебиз, ошонун үстүндө да иштеп атабыз. Ал дагы ушул докладта бар. Жумушка өтпөйлү, урматтуу депутаттар. Азыр ар бириз ушу чыгып бири-бирибизди сыйлайлы да, кегиле. Чын айтсам, арыбызда маселе көп. Мен ушу биздин убакытты үнөмдөш үчүн ушу программа, өнүктүрүү программасы кандай ишке ашырылып атат, ошонун алкагында сүйлөсөк. Кегиле, болбосо келгиле, күн тартиби менен кетели. Баяндамаларды угайлы. Эчтеке болбойт, бир 15 мүнөт кечирээк чыгабыз дегендей. Все, давайте баяндаманы угайлы анда. Кегиле. Данияр Жолдошевич, баштаңыз. Шалбек Карыбекович, отуруңуз. Кийин сүрөсүз. Сиз экинчи жолу чыгып атат. Мына ордуңуздан бердим го, айттыңыз го сөзүңүздү. Шалбек Карыбекович. Отуруңуз, келиңиз. Баштайлы да жумушту. Отуруңуз. Процедурный 5-ші микрофон.
урматтуу Бакытсүйүнович, биз эл өкүлдөрү көз карандысыздыгыбызды сакташыбыз керек. Акылбек Үсөнбекович туура айтат. Элдер дагы биздин шайлоочулар барганда тергеп атат, тергөөчүдөй болуп. Биз тергөөчү эмес, биз өзүбүздүн элдерден берген суроолорго канаттар алып жооп алайлы деп атабыз. Азыр докладты 15 мүнөт эмес 1 саат кылсак деле баягы кооз цифраларды айтып атабыз. Анан реалдуу эле жөн эле суроо жоопко өтө эле бизге баары түшүнүктүү болот. Суроо жоопко өтсөк убакыт да экономдолот. Азыр мындан кийин кыргыз элин, улутту, генофонду талкалаган мына 21 миллион долларлык мына генеральный фондду карашыбыз керек. Азыр эмне биз большинство коалиция бири-бирибизге пахта коюп, мактап, кол чапканып чогулуп атабыз биз. Акылбек Үсөнбековичтин кылып аткан ийгиликтеринин бардыгын биз көрүп турабыз. Кандай реформалар жасап аткан. Но кемчиликтерин да бир жол жоопторду алып чогуу чараң мыйзам кабыл алайлы деп атабыз. Суроо жооп кылайлы, убакытты экономдойбуз ошондо. Урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр, суроо жоопто эл түшүнүктүү болот. Менде мындай бир суруш бар да, урматтуу депутаттар, кечирип койгула. Атайын даярданып келишкен. Мен Айбек Алтынбековичтин айтканын толук колдойм. Балким докладты бир аз кыскартып туруп, ууп коелу. Мен Акылбек Үсөнбекович сөзүнө кошулам. Чындыгында бири-бирибизге таянган могул жерде фракциялар отурабыз, өкмөт отурат. Ууп коелучу бир 5 мүнөт сураныч сиздерден. Бирок чечиңиздер, добушка салып чечем десеңер, чечиңиздер. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кегиле, эки сунуш түштү, биринчи сунуш өтпөсө, анда экинчи сунуш кабыл алынган болот. Биринчи сунушту Искендер Исмаилович доклад токтотуп эле суроо жоопко өтөлү деди. Ошо сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Ким за? Секретариат эсептегиле. Ким каршы? Биринчи Искендер Исмаиловичтин сунушу өттү.